Айыл жергесинде кесиптик билим берүү долбоорун ишке ашырган медреседеги кесиптик тренингдин жыйынтыгын чыгаруу иш-чарасына Ош облустук казыяты дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактык бөлүмү, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү жана башка облус аймагындагы дин өкүлдөрү чогулду. Жыйын катышуучулары медреседеги ишмердүүлүк жана дин менен кошо эле кесиптик окутуулардын таасирлерин талкуулап, аткарылган жумуштар боюнча таанышты. So over 100 students have already gone through the program and it's Бул долбоор кыска гана убакытты камтыды. 100ден ашуун балдар кыздар катышып билим алды. Ошондой эле биз азыр адамдарды окуткан мугалимдерди дагы окутуудабыз. Алардын билим деңгээлин жогорулатуу зарыл. Медресе бүтүрүүчүлөрүнө ишкердүүлүктү дагы үйрөтүп жатабыз. Келечекте алар ишкердик боюнча дагы жакшы иштеп кетсе болот. Жыйындын жүрүшүндө аталган долбоор медресе окуучулары үчүн пайдалуу экендиги белгиленди. Бул долбоор 2015-жылы Чүй болосунда башталган. Андан соң Кыргызстандын түштүк аймагындагы Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында жайылтылган. Дал ушул долбоор аркылуу медреседеги Кыргызстандын жаштары кесипти өздөштүрүү менен тиричиликти жүргүзүп кетүүчү өнөргө ээ болууда. Долбоор алкагында медреседеги жарандар ашпозчулукту, тигүүчүлүктү жана компьютердик курстарды окушат. Азыркы учурда Кыргызстанда 100дөн ашык официалдуу катталган медресе бар. Ошол сандагы медреселердин 90% диний билим менен гана чектелген да. Эми эсептеп көрөлү, жылына ар бир медреседен канчадан бала бүтүп атат. Ошол бүткөн балдардын баардыгы тең диний тармакта имам болуп же диний кызматкер болуп иш таап кетет деген толук бир гарантия жок да. Айыл жергесинде кесиптик билим берүү долбоору ишке ашырган медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоору өлкөнүн 12 медресесинде окутууларды уюштурган. Бүгүнкү күндө мырзалар жана айымдар ашпозчулук сырларын окуп үйрөнүп, 2018-жылдан баштап өздөрү жасаган продукцияларды сатыкка чыгарууну көздөйт. Жабдыктардын баары демирчилер тарабынан алынып берилген. Ашпоздук жана кулинария боюнча долбоор ашырылды ишке. Бул долбоор аркылуу бизде 49 окуучумуз буну үйрөнүп, практикалык 2-3 күндүк практикалык өтөп, абдан окуучуларыбызга кызыктуу болду. Мындан сырткары жана биз медресемизде башка кәсип өнөрлөргө үйрөтүү боюнча, кол өнөр менчилиги боюнча башка иштерди баштап, муну сунуштап жатабыз. Долбоордун негизги максаттарынын бири диний билим берүү менен бирге аларга кесиптик багытты окутуу. Бул долбоор Америка менен Кыргызстандын элинин ортосундагы эң чоң кызматташтыктын үлгүсү экендигин уюштуруучулар билдирет. Долбоордогу окутууларды уюштуруу үчүн өлкө аймагындагы ар бир медресеге орточо эсеп менен 300 миңдин тегерегиндеги каражат жумшалат. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.